Өнүгүү Прогресс партиясы түптөгөн МТСтин айыл чарба техникалары алыскы алай аймагына жетти. Жаз кечип келген чоң алайлыктар жерди айдатуудан калып кетпейли деп Өнүгүү Прогресс партиясына техникадан каралашуу өтүнүчү менен кат жолдогон. Элеттиктердин кайрылуусун канааттандырган Бакыт Төрөбаев Кара Суудагы МТСтен 4 трактор бөлдүрүп берди. Келгенне 3 күн болгон техника айыл чарба жерин айдап бүтүп үрөөнгө даярдап берди. Өнүгүү Прогресс партиясынан келген тракторлордун ижара акысы төмөн. Сотигине 32 сомдон сарттап, дыйканын гектарына 1,5 миң сомун үнөмдөй алат. Бул тоолуу аймактын тургундары үчүн чоң сумма. Жаз келип, мына бизге Өнүгүү партиясынын тракторлору келип, жакшы кызматтарды кылып берип атат. Жылдагыдай трактордун аркасынан ээрчип, 3 күндөп, 4 күндөп жүрбөйбүз. Убагыда бүтүрүп атабыз, жакшы айдап атат. Терең айдап, стандартка жооп берет кылып айдап атат. Мурдагы тракторго салыштырмалуу булардын эмеси 1300 сом арзан болуп атат. Тракторлордун бири жерди айдаса, экинчиси үрөөндү таштап, дыйкан кол менен картошка таштап убара тартпайт. Чоң алай айыл өкмөтүндө 15 миң калк жашайт. Эл негизинен дыйканчылык жана мал чарбачылыгы менен тиричилик кылат. Бирок айылдагы техниканын кызмат көрсөтүү баасы өтө эле кымбат. Гектарына 4,5 миң сомдон айланчу. Эми Өнүгүү Прогресс партиясынын техникалары солярканы 3 миң сомдун ичине камтыйт. Өзүбүздүн техникаларыбыз бар эле, бирок ал эми Союздан калган эски техникалар, дыйкандарыбыздын арасында мүмкүнчүлүгү жеткени, каражаты бары, жаңы техникаларды алышкан. Бирок жанагы акча каражатыдан салыштырмалуу кымбат болуп келген эле, баягы частный болгондуктан жергиликтүү мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша контролдоп келгенбиз, бирок бир аз жогору болуп келген да. Бул партиянын техникалары келгенден кийин биздин дыйкандардыга жерин айдаганда биздин механизаторлорго караганда бир аз баасы төмөн болгондуктан дыйкандарыбыз ушу техникалар менен айдатып атышат азыр. Алай облус борборунан алыс тоо шартында орун алгандыктан баары кымбат. Өзгөчө жазгы талаа иштери күчөгөн маалда күйүүчү майлоочу майдын баасы асманды чапчып дыйкандардын чыгымын чубайт. Элге куру сөз эмес, көз көрүнө иш жасап, жардам берип жаткан Өнүгүү Прогресс партиясынын колунан иш келет деп ынанган алайлыктар эми арзан солярканы дагы алып келүүнү карап берсе деген ойлорун айтууда. Эми мындан дагы бул чоң алай районуна бир жакшы автосервистерди ачып берсе, элдер деле бул жерде жакшы иш менен камсыз болуп калат эле. Мына жакшы үрөөндөрдү алып келип берсе, соляркаларды арзаныраак кылып келип берсе, бул жерде солярка деле бизге тоолуу район деп кымбатыраак болуп атат, үрөөндөр кымбат. Ошондой жакшы нерселерди уюштуруп берсе, рахмат эми ушул Бакыт Төрөбаевга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дайым ушу элди унутпаса, эл менен чогуу иштесе, башка депутаттар ошо шайланып келип, экинчи сүрөтүн көргөзбөсө, бул киши дайым келип биз менен кабарлашып, биз менен байланышып турса, биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин эл төлкө мал чарбасы менен талаачылык менен алектенебиз. Болгон эле ошол бизде өндүрүш жок, башка жок. Эл ушул жерде талааны жакшы иштетсе, башка жумуштарды эме кылса, жаштарды кармап калабыз. Биринчиден бул жерде Кыргызстан калкынын 70% айыл чарбасына тартылган, бирок өкмөт тараптан жарытылуу жардам көрсөтүлбөйт. Суга суу жетишсиздигинен айдоо аянттары кайракы жерге айланып, күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттыгы, жер семирткичтердин жетишсиздиги жылдан жылга түшүмдүүлүктү кыскартууда. Бул жагдайда МТСтерди түптөп, кооператив, колхоз, совхоздорду кайра жандандырып гана кырдаалдан чыгуу жолу бар. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы өлкө аймагында 15 МТС ачты. Андагы 100ден ашуун техникада учурда тыным жок. Кайрылуу түшөөрү менен ырактыгына карабай тоолуу аймактарга чейин жетип, жерлерди айдап берүүдө. Эң негизгиси карапайым калктын кирешесин аз да болсо үнөмдөп, элге ак эмгек кылуу.